Men bugün Berlinden 200 kilometr alыстыктагы Анклам деген шаарга келип, кант кызылчасынан кант чыгарган, биоэтанол, спирт чыгарган, анан биогаз чыгарган заводдун ишмердүүлүгү менен таанышып кеттим. Биздин келген негизги максаттарыбыздын бири ушул картошкадан дагы спирт чыгарган заводдун ишмердүүлүгү менен таанышуу эле. Bir neçe жылдан beri Бишкек шаары абасынын зыяндуу заттар менен булгангандыгы боюнча дүйнөдөгү эң алдыңкы орунду ээлеп келе жатат. Бул адамдардын орусун күчөтүп, биздин коом миллиардтаган сом жылына зыян тартып жатат. Кантип Бишкектин атмосферасын тазаласак болот? Бул суроо бүгүн биздин баарыбызды ойлондурат жана тынчыбызды алат. Мен атмосфераны тазалаш үчүн Германиянын тажрыйбасын пайдаланыш керек деп ойлойм. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Бишкек жылына 240 000 тонна абаны булгоочу заттарды чыгарат. Анын ичинен 180 000 Бишкек шаарындагы автомашиналар чыгарат. Бишкек ТЭСинин абаны булгагандагы салымы болгону 10-14%. Ал эми жерге жакынкы адамдар дем ала турган жерде Бишкек ТЭСинин салымы болгону 1%. Эң негизги абаны булгаган каттуу бөлүкчөлөрдү, уулуу заттарды автомобилдер чыгарат экен. Албетте, жеке сектордагы турак жайларды жылытуудан чыккан түтүндүн салымы дагы бар. Бирок ал жылына бир нече ай эле болот. Ал эми автомобилдер жылына 365 күн абаны ууландырат. Бир адам күнүнө 12 куб метр абадан жем алат. Ал эми бир автомобиль 1000 эсе көп абаны пайдаланат. Ошондо Кыргызстандагы 1 миллион 100 000 автомобиль миллиард адам дем ала турган абаны булгап чыгарышат. Европада, Германияда E5, E10 деген стандарттагы бензиндер бар. Ал бензиндерге биоэтанол, спирт аралаштырып сатылат. Германиядагы биоэтанол чыгаруучулардын ассоциациясынын иликтөөсү боюнча бензинге 10% спирт аралаштырылса, абаны булгаган каттуу заттар 70%ке чейин азаят. Ал эми уулуу заттар 20%ке чейин азаят. Парникалык газдар 20%ке чейин азаят. Ошондуктан биз Кыргызстанда бензинге спирт аралаштырып сатсак, эң чоң проблемалардын бири Бишкек, Ош шаарларындагы абаны тазалатып, адамдардын ден соолугун камсыз кылабыз. Кыргызстан жылына 1,5
миллион тонна нефть продуктларын алып келеді. Анын 700 мың тоннасы бензин екен. 1 миллиард долларға жақын ақшаны біз сыртқа жұмшайбыз. Бізден мигрант балдарыбыз, қыздарыбыз ичпей, жебей, экономдап Кыргызстанға жылына 2 миллиард долларға жақын ақша жинайды. Ошол акча кыргыз экономикасын иштебей, кыргыз улуттук экономикасына жукпай, дароо сыртка нефтепродуктларды алып келгенге чыгат. Биздин өкмөттүн негизги максаттарынын бири импортты азайтуу. Импортты замещенияны көбөйтүү. Өзүбүзгө керектүү товарларды биз өзүбүз чыгаргандай болушубуз керек. Эгерде биз Германиядагыдай болуп бензинге 20% спирт аралаштырып сата турган болсок, 140 мың тонна сырттан бензин алып келебиз. Демек 100-150 миллион доллар Кыргызстанга эконом болот. 100-150 миллион доллар сыртка чыгып кетпестен кыргыз дыйкандарына көмөк болот. Алардын чыгарган товарларын өтүшүнө шарт түзөт. Мен бул заводдо кант кызылчасынан биоэтанол спирт чыгарып атканын келип көрдүм. Кыргызстанда 8000 фермер кант кызылчасын өстүрүшөт. 80 миңге жакын адам ушул тармакта иштейт. Эгерде кант кызылчасынын калдыгынан чыккан спиртте мамлекет гарантияланган баада алып, бензинге аралаштырып сатса, кант кызылчасын өстүргөн дыйкандар миллиардтаган сомдук киреше алышат. Мен спиртте кант кызылчасынан гана эмес, картошкадан дагы чыгарыш керек деп эсептейм. Анткени Кыргызстандын толуу райондорунда, Ысык көлдө, Нарында, Ош менен Жалал-Абадтын толуу райондорунда картошкадан башка бышпаган жерлер дагы абдан. Ал жерде картошка жакшы болот. Тилекке каршы биз өстүргөн картошкаларыбызды сата албай, чиритип, дыйкандарыбыз зыян тартып отурат. Мисалы, быйыл 1 миллион 300 мың тоннага жакын картошка өндүргөнбүз. Болгону Казакстан менен Өзбекстанга 20 мың тонна картошка экспорттоптурбуз. Өстүргөн картошкаларыбызды сата албай, анын 3/4 1,5 миллион тоннага чейин чирип жок болуп отурат. Эгерде биз мен жана айткан 140 мың тонна спирттин жарымын кант кызылчасынан, жарымын картошкадан чыгарсак, жылына спирт чыгарганга 600 мың тонна картошка керек болот экен. Бул деген сөз мен жана айткан тоолуу райондордун дыйкандарына киреше болмок, мамлекет алардын кирешесин кепилдемек. Мен бул жерге келүүмдүн себеби Германияда биоэтанолду кандай пайдаланат, аны эмнелерден өндүрөт, кантип мамлекет колдоп дыйкандардын рентабелдүүлүгүн камсыз кылат, ошоларды билгени атайын ушул жерге келдим. Быйыл жазында, быйыл жайында Бишкекте болгондо Кыргыз өкмөтүнүн башчысы Акылбек Жапаров менен жолуктум. Ал мага айтты: "Өмүрбек байке, технология табыңыз, 2 спирт завод орнотобуз. Бирөөнү түштүккө, бирөөнү түндүккө. Ош менен Бишкектин абасын тазалашыбыз керек. Дыйкандарга жардам берип, аларды киреше булактары менен камсыз кылышыбыз керек" деп. Ошондуктан өкмөт жерде бөлүп,
акчасын да таап бергенге даярмын болгону ушул технологияны Кыргызстанга алып келиш керек. Мен бүгүн айтып аткан сөздөр бул куру сөз эмес. 2020 жылы жогорку кеңеш биоэтанол жөнүндө мыйзам кабыл алган. Ал мыйзам күчүнө кирген. Ал мыйзам боюнча биз 5%ке чейин бензинге спирт кошушубуз керек. Бирок мен жана айткандай Германияда 10%ке, кээ бир өлкөлөрдө 80%ке чейин спирт кошушат. Кыргызстанга дыйкандарыбыз пайда көргөндөй, тоолуу региондордогу эл пайда көргөндөй баарын эске алып 20%ке чейин спирт кошсок бир нече максатка жетебиз. Биринчиси экология, экинчиси сырт энергия көз каранды эместик, бензинди 20%ке кем алып келебиз. Үчүнчүсү дыйкандардын доходун көбөйтүп жаңы жумуш орундарын түзүү сыяктуу проблемалар чечилет. Бишкектин абасынын булганышына албетте машиналардан башка жеке турак жайларды ысытууда көмүр жана башка отундар жагылып, алар да кыш мезгилинде абаны булгап жатышат. Германияда үйлөрдө жылытуу кандай болот, кандай отундар пайдаланылат, кантип абанын булганышына каршы күрөшөт. Ал жөнүндө өзүнчө сиздерге айтып берем.